Окей, салам достор. Бүгүн бизде 3-чү сабак. Биз азыр дни недели, мындайча айтканда, days of the week, Кандай күндөр бар бизде? Кыргызчасын да мен көп адаштырам. Мен орусча эле айтып турайын. Кээинки жерде оңдоп койсоңуздар болот, Сейчас. Окей. Sunday, Monday. Ошолор. Days of the week. Days of the week дегенде биз дүйшөмбү. Okay. First day is a Monday. Monday бул понедельник дегенди түшүндүрөт. Бул жерде day деген сөз бар да. Day деген бул күн дегенди түшүндүрөт. Monday азыр бардык сөздөрдө day деген менен бүтөт көбүнчөчү. Tuesday, көрдүңүздөрбү? Day. Аягындачы, күн дегенди түшүндүрөт. Days of the week. Week деген бул жума, day деген күн, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Жазып турсаңыздар болот сразу. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Көрдүңүздөрбү? Франция у всех баарында day деген бар, себеби күн дегенди түшүндүрөт. Бул сөздөр бир аз кыйын болушу мүмкүн сиздерге, потому что бул сөздөр латын тилинен келген, ошон үчүн кээинки жерлерде окулбай калат. Мисал үчүн, сиздер окуп атканда Monday деп окушуңуздар мүмкүн да, бирок бул көбүнчө а үнүн берет. Monday, Monday. Негизинен англис тилинде качан туура окуп калам деген суроо пайда болсо, сөздөрдү просто нужно жаттап эле алыш керек да, кантип окулушунчу. Анан бара-бара көп китеп окуп, ошондо тил көнүп калат. Бирок ага чейин просто нужно жаттап эле алыш керек, башка айла жок. Окей, Monday, Tuesday. Түү, мягкий знак менен, мына ю тамгасы да. Ошон үчүн мягкий, себеби и тамгасы да турат. Tuesday, Wednesday. Бул жерде мына д окулбай калат. Wednesday. Даже мына и дагы жок. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Бул жерде дагы өзгөчөлөнүп кетет, себеби эмнеге? Ар тамгасы келтат, Тамгаларды үйрөнүп атканда ар тамгасы любой бир гласный тамганы өзгөртүп берет да үнүнчү. Saturday, Sunday, Окей, давайте переводторду өзүңүздөр жазып алыңыздар, Понедельник, вторник, среда, четверг. Баардын катарынан эле жазганмын. Окей, repeat after me, окей? Менин артыман кайтарыңыз. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Тилибизди тишибиздин ортосуна коебуз, мына теш үнүн бериш үчүн. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Айтпайба, бул Нуриза окшойт, Нуриза же сиз? Нуриза же сиз окуп көрүңүзчү, келиңиз. Сизден баштайлы. Башынан баштаппы? Ооба. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Окей. Бул жерде, мына жерде эле Friday, Friday, Мындай оозуңуздарды чоң ачып эле сүйлөй бериңиздер. Американецтер оозун абаны толтуруп сүйлөйт да. Американцы, британцы тоже мындай тактак эле айта бериңиздер. Окей, Айдар байке, сиз окуп көрүңүзчү. Азыр көрүп кайын. Бакыт жезде сиз окуп көрүңүз. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Окей. Нургүл эже, сиз? Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Окей. Венера же исламдар кошулганбы же кошула элекписиздер менен кошо? Жок, кошулбай калды. Окей, no problem. Андай эмесе дагы бир канча сөздөр жазып коелук бул жерде. Year, year бул жылды түшүндүрөт. Good. Happy New Year, New Year деп жаңы жылды айтып калышат, Year, month, month бул месяц, ай. Кийинкиси бул day. Ой жок, day эмес, week дейле. Week, жума. Weekend. Суббота, воскресеньени биз эмне дейбиз? Выходной күндөр, эс алуу күндөрү. Saturday, Sunday'di. Булар weekend деп айтат. Weekend days. Жуманын аягы, end деген. Кинолорду көрсөңүздөр, акырында the end деп жазылып коет, конец дегендечи. Ошол жактан эле келген сөз, эки сөздү бириктирип койгон. The end, жуманын аягы деген. Weekend, кийин day келет, күн. Minute, минута. Жол кийин second, Пока что ушул жетсе керек. Second. Великолепный векти ким көрөт? Көргөндөр болсо керек, кыргызстанда аябай популярный го. Мен. Ошол жерде билесиздерби? 21 век деп айтканда century деп жазылып турат, эгерде көңүл бурган болсоңуздар. Century деген бул век деген, Окей, бир окуп көрөйлү, кандай болот экен. Дагы бир өзгөчөлүгү бар. Мына T менен R келсе, chur деп окулат. Нол жерде nature. Косметика колдонгондор болсо керек. Nature Republic деп айтабыз, Баягы корейский косметика Кыргызстанда аябай популярный. Nature, көрдүңүздөрбү? Буну бизде ким канча окуйбуз? Натуре деп окуп коебуз, Бирок туура эмес. Бул жерде chur, натур деген нерсе келсе, ушул chur деген үндү берет. Nature. Бул кайсы тамганын өзгөчөлүгү? R менен U'нун өзгөчөлүгү. Мына жерде pleasure деп коет да. Көрдүңүздөрбү? Мына 3 тамганын өзгөчөлүгү. Бул жерде кайсыл келбесин? Jur, chur деген деп мындай ушундай үндү берет да. Окей. Century. Окей, мен артыман кайталаңыздар. Century. 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 Year. 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 Happy New Year. Новый год айтат. Happy New Year. Month. Month. Week. Week. Weekend. 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 Day. 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 Minute. Minute. Ушул Minute. жерде дагы биз өзгөчөлүгү бар. Кээинки жерде могул жерде ай деп окуйт. Minute. Же болбосо minute. Эко теңи тура. 20 minutes left. Minute. Без разницы, эко тең эле тура. Second. 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 Бизде баягы second hand кийимдер бар, колдонулган кийимдерди экинчи алуучуларды second hand деп коет. Ошол жактан можете запомнить. Дагы эмне бар? Second деген бул эки дегенди да түшүндүрөт да. Экинчи, чи деген мүчө бар го, экинчи последовательный numbers. Ошол жерде биринчи, экинчи деп нумерация берип атканыңызда экинчини да түшүндүрөт. Мисалы үчүн second number, второй номер. Же болбосо секунда, Экөөсү бир сөз, бирок эки маанини берет. Окей, бунун переводдорун жазып алыңыздар. Век, Эмче болбосо? Year. Жыл. Жолборс жылы, Lion year деп коё беле? Же tiger беле? Месяцты кантип Month. Month. Ны бир аз улуу кылгат. Month.
Month. Month'ın перевод эмнелечке? Месяц. Месяц, Ай. ай. Week. Week. Неделя. Жума, же болбосо неделя. Бул ушул жуманы не путайте, жума күнү менен, на неделя, на жазып койсоңуздар болот кошо. Weekend. Weekend. Жума аягы, Конец недели. конец недели или недели. выходные. Бул күндөр кайсы болуп калат? Sunday, Saturday, Вот, да, Sunday, Saturday. Sunday and Saturday. Okay, day. Weekend дегенде эки маанини түшүндүрөт Жана экен. деген болуп калыптыр ошондо. Эмне дейсиз? Айдар байке? Энч деген жана деген болуп калат. And деген, ооба, жана. Weekend деген дагы бир башка мааниде түшүндүрөбү? Weekend деген группа бар. Ошону билем. Жо группа. То выходные и weekend деген жанагындай отдыхпы же эмне ошону или ошол эле маанидеби? Жок. Бул именно Sunday менен Saturday деле айтат. Воскресенье, суббота күндөрдү эле weekend дейт. Конец недели. Мисалы үчүн сиз выходные дни дегенди айтып атасызбы? Да. Ал holiday болуп калат. Ал уже баягы каникулы ошолор holiday же болбосо vacation болуп калат. Алардын мааниси башка болуп калат уже. Бул мисалы үчүн каникулда Дубайга барып эс алып келдим дейли. Ошону сиз holiday. My holiday was in Dubai, for example, yeah? In Dubai. Бирок weekend дегенде бул бир гана суббота менен эле воскресенье кирет. Башка күндөр кирбейт. Day бул күн, бир күн. Күн дегенде солнцаны түшүнбөй эле. День. Күн именно день, Бул жерде минута уже. Бул окшош эле болсо керек. Бул секунда, Окей, бакыт жерде сиз бир окуп көрүңүзчү ушул сөздөрдү. Англисчесин эле. Century, year, month, week, weekend, day, minute, second. Okay, that's right. Бир эле мына year'ден бир аз болтат. Сиз your кылып айтасыз. Your деген сеники деген билдирет да. Year. Year. Ени эле созуп коюңуз. Year. That's right. Now it's more correct. Okay, Айдар байке, сиз окуп көрбөйсүзбү бир? Тамгалардын точно туурасын жаттайлык. Боло берет. Азырынча билгениңизче окуп тура бериңиз, мен оңдоп турам. Без проблем. Century. Тура. Month. Moncho. Бул т менен х бириккенде с. Тилиңиз эки тишиңиздин ортосунда болуш керек. Month, Month. Week. Бул и үнүн берип калат көбүнчө. Week. Week. Weekend. Тура. Day. Минута. Бул акыркысында е тамга келсе, любой сөздө. Англисчеде любой сөздө аягында и туруп калса, ал окулбай калат. Минут эле болуп калат. Minute. Е окулбай калат. Second. Okay, that's right. Good. Okay. Нуриза же сиз окуп көрүңүз. Century. Сиз азыр айтайынбы? Сиз мисалы үчүн торговый центр барбы? Ошол сөздү айтып койдуңуз да. Center дегенчи. Century. Year. That's right. Yes. Month. Yes. Week. Weekend. Day. Minute. Second. Okay, that's right. Perfect. Nice job. Holiday. Бул кала берсин. Буну өчүрүп эле коеюн. Okay. Нурлеп же сиз окуп көрүңүз.
century, year, month, week, weekend, day, minute, second. Wow, that's right. Perfect. Well done. Okay. Жазып алдыңыздар, мен өчүрүп атам. Если что, я тогда в группу скину. Сейчас. Окей, чтобы не потерялся. Окей, барын группага таштап койдум, эгерде не успели. Окей, азыр эмесе китепке келели. Үй тапшырмасы эмне эле? Page 135, exercise AB. And page 4, number 4, exercise 1, AB. Okay, that's right. Okay, good. Now let's talk about the pronouns. Pronouns деген эмне эле? Нургүлөжө? Комплектовать? No. Pronouns. Pronouns деген ататоч. Местоимение. Не бар местоимение. Ага. Я, I am, я, кыскартылган формасы атамгасында чөрүп, атамгасынын ордуна апостроф, мындайча айтканда жогорудагы запятойду коюп туруп, I am деп кыскарта турган болдук эле, M, You'га кайсыл этиш болуп калат, to be кантип өзгөрөт? R. You are. That's right, yes, you are. Кыскартылган формасы? Your. Your. Же болбосо you are деп деле окусаңыздар болор, без проблем. Биринчи эле атамгасын алып коебуз, ордуна апостроф коюп коебуз, ошондо кыскартылган формасы болуп калат. You are. Нуриза эже, попробуйте вы. Бул he is. He is. Эмнеге is'ти койдук? Себеби адамга айтылгандыгы үчүн. Жекелик түрү болгон үчүн. Жекелик түрү, ушул жерде точкасы бар. Жекелик түрү, үчүнчү, третье лицо, үчүнчү адамга айтылганда, he, он деп. Кыскартылганы кандай болот деп ойлойсуз? He анан чекти койгондон кийин s тамгасы. S тамгасы, his. That's right. Yes, perfect. Вакыт чезде, бул жерде 6-да эмне келет деп ойлойсуз? Окей, Нургуль Абжеп, вы продолжайте. She is, she. She эмне деп которулчу эле? Она. Она, же болбосо кыргызчасы ал, бирок кыздар үчүн, she is. Is келет, she's. She's. Okay, that's right. Perfect. Нуриза же, вы попробуйте. It is. It is. It эмне үчүн колдончу эле? Булар предметке, адамдарга эмес, жансыз нерселерге. Жансыз нерселерге. Бирок жансыз дегенде биз иттерге дагы it is деп айтабыз, Ошону адамдарга колдонулат. Да, адамдарга эле колдонулбайт, калган бардык нерсеге колдонулат. It is кыскартылганы. It өтүрүк болгондон кийин s тамгасы. It's же болбосо, it's. Окей. Нургүл абже? We are. Неге арды колдондук? Потому что бул множественное число болот. Еще одушевленное болот. Да, множественное число. Are. We не болуп которулат эле? Мы. That's right. Биз, Нуриза, вы попробуйте следующее. Нуриза же? Менде? You are, that's right. Yes. Биз неге you are-га are деп коебуз? Себеби you деген көптүк түргө да кетиши мүмкүн, жекелик түргө да кетиши мүмкүн. Туура, жекелик түрдө деле арды коебуз, бирок, өзгөчө. Биз мунун жеке же көптүк түркөнү каяктан билебиз? Сөздүн маанисинен.
Сөздүн маанисинен же болбосо сүйлөм, Сүйлөм. Мисалы үчүн, you are a boy. Мисалы үчүн, сен баласың. Бул жерде эмнени жекелик түркени кайсыл сөз билдирип атат? Are деген, a деген артикль. Балаң. A деген артикль себеби жеке түрдө турат бала, Ошон үчүн аны койдук. А мисалы үчүн көптүк түркени каяктан билебиз? You are boys. Көрдүңүздөрбү? Артикль жок. Артикль а жекени көрсөткөн. Еще в конце s турат, аягында. S деген бул көптүк түрдү түшүндүрөт. Okay, very good. Okay. Your болуп калчу эле, булай? Your. And the last one, бакчезде? They are. They are, that's right, perfect. They are. And the They contraction? They апострофы R-I вот, да? There or there. Да, there. There. That's right. Они. Okay, very Они good деген. now. Okay, perfect. Okay, let's go to the next one. Complete the sentence with be. Be деген эмнеле? To be формасы. Am, is, are деп өзгөрдү. I am, мен дегенде. I am 4. Мен 4 жашындамын. That second one, okay? Try, Nuriza, please. Try, please. Попробуйте. Try, please. The second one. You are students. You are students, да. You are, можем еще ставить. You are, дагы эмнени койсок болот? They are. We are. We are десеңиз, мы десеңиз, эгерде сиз дагы ушул жерге кошулсаңыз, айта алабыз, We are, they are, you are. Okay, that's right. 3 формат эле койсок болот. Okay, бакчызды третий попробуйте. It. Да, it is. It is in room 2. Okay, it's in room 2. Okay, that's right. Good. Okay, Nurgulabje, 4, please. Go ahead. Yes. Today is Tuesday. Tuesday болуп калат. Кандай? It is a Tuesday болуп калат. Да, it is Thursday. Thursday деп жазып койдум. Thursday экен, Thursday. It is Thursday. That's right. Okay. Айтар байке, сиз бир кылып көрбөйсүзбү? Бул жактарды түшүнбөйт экенмин. Хорошо. Бул эки сабакты көрүшүңүз керек да, биринчи, экинчи сабакты, ошондо сизге түшүнүктүү болуп калат. Биз ошол жерде местоименияларды өткөнбүз. Сөзсүз көрүңүз, Ооба. Нуриза же, сиз кылып көрүңүз. 5, please. Eating болуп калабы? Жок, караңыз. Колунда көрсөтүп атат, кимди көрсөтүп атат? Ана with taxi. She is in taxi. She is болуп калабы? Жок, he is. No, she is, She is, тура. Но только не подсказывай, Мария. Кызбы? Ооба, ичинде кыз экен. She is in a taxi, She is in a taxi. That's right. Бакчезе, 6, попробуйте. They are tourists. Yes, they are. They are tourists. Okay, that's right. Okay. Нургулабже, 7. We are in room 31-7. 31-7 деп койчу да, 31-1-7 деп койчу да. No. Кандай болуп эле? Бирден окуңуз, бирден. 3-1-7. Yes, now that's correct. Here we will have we are. Am I right? Yes, we are. Yes. Okay. Yeah. We are десеңиз, бул жерде мы болуп калат, Основной ролду бул аткарып кетет окшойт. They are. No problem. No problem. You can say they are, we are, you are. Okay?
Both of them are correct. Okay, the 8th one, Bahçeze, try it, please. Hello, you are in my class. Yes, hello, you are in my class. That's right. Yeah, you are in my class. Yes. Okay, now 1 second. Okay, azır biz bir qancha pronunciation derdi ötölü. Pronunciation degen айтуу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде бир канча сөздөр бар. Окуп, угуп, анын кайталап көрүңүздөр, Мисалы үчүн, sandwich. Кайсыл жерге? Мына stressed syllable атат да, кайсы жерде ударение түшүп атат, кайсы слогко? Биринчиге же экинчиге? Мисалы үчүн, sandwich же sandwich бе? Ошолунун айырмасын көрөсүздөр, Tennis, for example. Okay? 1 second. Send деген отправить. Жок, сэндвич. Это обычный ли сэндвич? Ага. Орусчасында. Send деген, да, жөнөтүү дегенде да түшүндүрөт, бирок ал через е жазылат. A. Pronunciation. D. 1. Sandwich. Sandwich. 2. Tennis. Tennis. Repeat, please. Repeat. Повторяем. 3. 18. 18. 18. 13. 13. 5. Basketball. Basketball. 6. Goodbye. Goodbye. 7. Email. Email. 8. Email. Internet. Internet. 9. Computer. Computer. 10. Hotel. 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 Okay. Sandwich. Sandwich. Биринчи немге түшүп атат, же экинчиге түшүп атат? Sandwich. Биринчиге түшүп атат. Okay. The syllables on the first syllables, yeah? And tennis or tennis тотазбы? Tennis on the first syllable. Санап атканда, мисалы үчүн, ондук сандарга тиинди кошподук белек, баягы 18, 19 деп, ошолордун баарына мына тиинге келет. All of them are teen, 18, 16, 17. Экинчисине койушуңуз керек, сөзсүз syllable. Ошоно туура болот. Бул жерде кайсыга туура келди? Basketball, деди, basketball. It is on the first one, yeah? On the first syllable. Basketball. Yep. Okay. Goodbye. Goodbye. Bye. Yes, the stressed syllable is here. Yeah, on the second syllable. Yeah. Email. Ушуну аяр ката окшат. Email. Биринчи syllableга келди. Okay, emailга келдик элеке. Emailга болгондо on the first syllable. Am I right? Email. Internet. Internet. It's mostly on the second syllable. Internet. Or on the third. Бул жерде айырмасы жок. Бизде кайсыга коебуз көбүнчө? Internet. Internet деп айтабыз. Бирок бул жерде internet. Но рыны окуй деле койсоңуз болот. Internet. It's not a problem, okay? Кийинкиси computer. Pew. That's right. Computer. Okay? Кийинкиси Hotel. Ушуна х бар го, ушуну жумшак окуңуздар. Hotel. Же болсо hotel. Же болсо hotel, Биринчисине деле, экинчисине деле туура келсе проблема жок, туура боло берет. Hotel или hotel. Okay, 1 second. Анда эмесе, кийинки listening өтөлү. Listen to the 3 conversations деди. 3 адам бири-бири менен сүйлөшүп өткөн. Анан ал жерде, мисалы үчүн, биринчисинде
Sarah's phone number. Phone number эмнели? Номер Номер телефона. телефона. That's right, yeah. Phone number, номер телефона. Саранын номер телефону бул бла-бла-бла. Ушул 3 как тест кылып көрөлү. А, Б, Ж. Кайсынысы туура келсе? A, B, C, no problem. Now let's listen it. Угуп көрөлү. File 1A. Listening. 1. Hello. Hi, Nick. Hi, Sophie. Nick, what's Sarah's phone number? It's 161-496-542. Thank you. Okay. Who tell me the phone number? Nesbi? B, A, A, B, C. or C? A Okay. boldu bu. T. It is C, yeah? It was C. Yes. C. C, ага. Let's listen again. Let's listen again. Давайте попробуем еще раз. File 1A. Listening. 1. Hello. Hi, Nick. Hi, Sophie. Nick, what's Sarah's phone number? It's 161-496-542. Thank you. Okay. Now you know, yeah? The answer is C, yeah? The answer is C. Yes. Okay, let's go next one. The second 2. 2. Okay, your class on Tuesday is with Paul and it's in room 2. Your class on Thursday is with Kate and it's in room 5. Okay. So Thursday is in room 3 and Tuesday in room 5. No, it's Tuesday in room 2 and Thursday in room 5. Okay. Başınızda байланты? Аябай. Ооба. Tuesday is in Кайсыл жерге, мисал үчүн, бул жерде күндөрдү да айтты. The classroom on Tuesday and on Thursday, четверг же суббота күнү. The answer is, which answer is? S. Yes, C. C1, yeah? The answer is C. yes. Okay, let's go next one. 3. A ham sandwich and a coffee, please. That's $5.20, please. Thank you. Thank you. Have a nice day. Okay, which answer is? $5. A. Yeah, that one is A, yeah? $5.20 deydi. $5.20 деген бұл 20 деген түшүнүрдө. 20 cent бар го. $5 20 цент. Центте жазышпайт, кээде жазышат билбейм. Ошо 5.2-ни ушулар $5.20 деп окуп коет. Okay, now we know the useful words and phrases here. Yes, bye, fine, goodbye. Эгерде кыйын болот болсо окуш, бул жерде транскрипциясы да бар, Булар сөзсүз жатталуучу сөздөр. Okay, now we are going to talk about pronunciation, vowel sounds and word stress. Vowel деген бул гласный тамга. Мындайча айтканда а, е тамгалары vowel sounds, Write the words in the chart. Мисал үчүн мына жерде fish деп турат, Fish бул эмнели? Ким билет? Сүрөтүдө. Рыба. Рыба, fish. Fish дегенде ай тамгасы и деген үнү берет, кыска и үнү. Бул жерде кайсыл сөз ушул группага туура келет? Ким айтып коет? Мисал үчүн meet. Кушать. Meet, встречать, Nice to meet you, например. Көрүшүү. Nice to meet you. Мисал үчүн meet дегенде бул жерде и узун болуп окулат, Meet. Но эки тамганы көрүп атасыздарбы? Двоеточие, да, тут? Эгерде, например, I ушундай эки двоеточие менен транскриптинде жазылып турса, созуп оку дегенди түшүндүрөт. I. Мисал үчүн
Tree, tree, дарак, мындайча айтканда. Tree. Узартып айтып атасыз. Бул жерде эмнени сүрөтүп турат? Кошка, Cat. 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 Cat эмес. Cat деген бул уже кыркуу деген түшүндүрүп коет да. Ошон үчүн мындай болушунча эле оозуңуздарды чоң ачып эле айтыңыздар. Cat, кыркуу, cat, бул кошка. Көрдүңүздөрбү? Cat деп окуп койсоңуздар, как на русском, да? Кыркуу дегенди айтып каласыздар да. Ошон үчүн туура окуш керек. Cat. Бул жерде мындайча айтканда жумуртка, egg. Көрдүңүздөрбү? Egg, Бул жерде a, train. Бул жерде болсо bike, Окей, азыр берсира транскриптаны түшүндүк окшойт. Давайте попробуем теперь мына сөздөрдү кайсыл группага кошобуз, For example, meat. Кайсыл группа болуп калат? Meat. Tree, Tree, yes. Because Yes, it is мына жерде узартылып кылып атат. It is tree. Кийинки сөздү бакчеде вы попробуйте, давайте. Fine. Yes. Fish. Жок. Fish деген группа. Жок. Fish. Fine. Train, бул группага келет. Же bike келеби? Trainге келсе керек. Fine, bike. Train, fein деп айтабыз да, туурабы? Fein деп айтабыз. Fine, bike'ка келет. Bike'ка туура келет, fine, окей. Бул ким окуйт кейинкисин? Мен окуйнчу. Fish. Окей. Нурзаже, попробуйте. 6 fishка туура келет. 6 fish. Кейинкисин да сиз кылып көрүңүз. Man, бул жерде catка туура келет. Cat, that's right. Нургүл ажа кейинкиси? 10. Egg, да, бакчеде да. Egg, Кейинкисин Нуризаже сиз кылып көрүңүз. 8 деген сөздүбү? 8 деген egg дегенге туура келбейби? Жок. Train. Train. Эми окшоштот, Train. Деген, Кейинкисин бакчеде? 3. 3 деген экинчи группага. Tree'ге. Айдар байке, сиз кылып көрбөйсүзбү бир кейинкисин? Бул жетекте бирөө эле калды окшойт да. Жок, окуй бериңиз. Кайсы сөз болду? Well. Деген үндү берип атат. Үндү кайсыл тамга берди эле? Кайсыл сөз берди эле? Кайсы группа? Egg. Well. Egg. Бул группа болуп калат. Кейинкисин Нургүл ажа, вы попробуйте. Nice. Bike, yeah, that's right. Nice bike. Экотең ай деген өзүнүн эле үнүн берип атат. Тамганын атынын үнүн берип атат. Окей, кейинкисин тоже. In Fish. fish. Okay, that's right. Кейинкисин бакчеде? Thanks. That's right. Thanks. Cat. Yep, that's right. Кейинкисин дагы? Day. Train. Yes, train. Yes. Day. Train. Okay, that's right. Кейинкисин Нуризаже? 12 болуп калабы? Окулбай. 12. Бул жерде 12. train. Жок. Кайсы жерде ушундай үн чыгып атабы? Train'де 12. Train. Өзүңүз сарсан башкача ачылып атат. Train 12. Fish. Egg, that's right, yes. Yeah. Okay, кейинкисин дагы? Very egg бул дагы. Very egg. Okay, now let's check. Азыр, давайте проверим, да? Туура айтып турбузбу? File 1A. Pronunciation. B. Meat.
Fine. 6. Man. 10. 8. Сейчас, тұрыңыздар, что-то... Бұл repeat екен да, бұны текшере албай екенбіз. Окей. Бұл жөнінде текшермес мүмкін. Окей, no problem. Окей, that's right. Окей, кейінкіге сіздерге үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасы workbook, workbook, page 4, I think. Yes, page 4. Exercise 2A and B, okay? 2A and B. Сіздердің тапсырмаңыздар болсын. 2A, да? Жоқ, 2A. 2A, я? 2A-дікі. 2A-дің A жана B'сі. Бұл жерде continue the series додады. Бұл жерде біраз адасышыңыздар мүмкін. Мисал үшін 5, 6, 7. Тамғалар последовательно кетті. Бірінің арқасынан бірі, мисал үшін 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады. Бұл жерде, мына жерде қараңыздар, 6, 8, 10. Аралығы қанша болды? 2 болды. 2-ге көйіп кетті. Ошы 2-ге көйтіп жазышыңыздар керек. Ошоға көңіл бұрыңыздар. Мындайша айтқанда, жұп сандарды айтады. Жұп сандар деп қойу. Even numbers. Окей, ошолорду 6, 8, 10. Кейінгісі 10-дан кейін плюс 2, 12 келіп барды. Ошоға көңіл бұрып жазышыңыздар керек. Окей. Бұл жақты бүттік. Сөздерді сөз қайтылаңыздар. He, she, itтерді не путайым. Окей. Окей. Андан кейін біз бұл жақта елек. Бірінші страницаны бүттік. Окей, азыр болса grammar bank, Grammar'ды текшеріп қойлы. Тапшыманы. 124-ші беттегі. Ошол менен бүтүрөлү анан. Okay, write a sentence with the contractions. With the contractions means with a short one. Yes? Кыскартуу, Кыскартып жазылады. He is late, he's late. Okay, биринчисин ким кылып көрөт? It is Friday. It's Friday. Yes? Кыскартып айтсаңыз да. It's Friday. Okay, кийинкисин бакчасы. Так, где? They're in school. Дегенби? Yes. They are in school. Yeah, they're in school. Yeah, they're in school. They are in school. Yeah. Кийинкисин Нуризаже, попробуйте. I am very well. Yes, I am very well. Okay, Nurlaje кийинкиси. You're in my class. Yeah, perfect one. Perfect. Okay, good. Okay, now we will write the pronouns. Yeah, for example, Mike and Hannah are, they are, они болып қалды. John, бақчызда. In room. John is in room 5 дейді. John Gimbal. He. Адам. Адам, тура. He, yes. He's in room 5. Yeah, that's right. He's in room 5 болып қалады. Кейінгісін Нұргүләже, попробуйте вы. Sam and I are early. Sam и я пришли рано в Джандалпад. Да. Мы рано. Окей. You are early. No. We. Yes. We are. Yes, we are early, Early. We are early. Бұл жерде көрдіңіз бе? Я қосылғаннан кейін біз болып кетті, Кейінгісін Нуризаже, вы попробуйте. Джулия болып қалады, Джулия, бұл кім болып қалды сонда? Қыз. She is a teacher. Yes, she is a teacher. She's a teacher. That's right. Now it's correct. Okay. Кейінгісін бақчасы. It is school, no? Yes, it is in Madrid. It is school is in Madrid. Мынаны қараңыз. The school. Бұл өзі неодушевленный болды, Бұны все, қойбайсыз. Да. Вы... Right. The school'дың орнына ит қойдыңыз да. You see here, the school. Все. Убирайте сразу.
The school, It is in Madrid. Yeah, now it's Madrid. correct. Например, атты деле айтып атканда Sam and I деп туруп, we are, Sam and I деп айтпайсыз да туурабы? Биз, Мария менен Бакыт деп айтпайсыз да, кайра аттарынчы, сразу эле биз болуп кетет, ошол сыяктуу эле. Okay, now that's all. Анда бүгүнкүгө бүттү деп ойлойм. Видеону өчүрөйүн.